Достон өткөн душман жок. Эң коркунучтуу душман бул дос. Себеби душманды билесиң да душман экендигин. Досуңду дос деп билесиң. Ар дайым алдыңда сырыңды билет, көп нерсени билет. Керек учурда ачып коет. Эч ким билбеген назик жараларыңды билет. Кайрыңда операция болгонсун, кайрыңда канча түк бар ошолорду билет. Ошол жерден келип ийне сыяктуу бир аппарат менен мурдуңдун ичиндеги түктөрдү ачтырып бир түктөн жула турган ошо жакын досуң болуп эсептелет. Достан насырашпа. Адам достун диниңде болот дейт. Адам чындыгында достун диниңде болот. Чөйрө өзгөртүп коет. Досторуң ким? Ошого маани бер. Кээ бирөөлөргө ишенип айтасың көп нерсени. Анан ал подружкасыга айтат, ал досуга айтат. Ишенип бирөөгө айылдык, мындай айылдан экенмин, мына жерден экенмин, мынча мунун баласымын, мына тууганым болот деп айтасың. Анан ал барып подружкасыга айтат, сиңдисиге айтат, эжесиге айтат. Айтпаган эч ким койт да. Мен мусулманмын деп туруп айтасың, анан эч ким айтпаган десең, эртеси күнү билбеген кафир, баптист, буддист калат. Эч ким бардыгы билип бүткөн болот да. BBC азаттык жолдо калат, ишин жыштырып, иштерин жаап болду, ошого иш эле кылсын деп калат да. Айтайын деген достон экен. Жыныска карап отурма, досто. Өтө экен. Себеби сен ишенчексиң да. Ишенчектигиң сен. Чеснок, пияз көбүрөөк жеңиз. Өзгөчө кыш келип атат, жөтөл, баягы грипп деген вирустар дагы өтө көп келип чыгат. Өзгөчө суук мезгилде мурун агышы, ушул маселелер өтө көп келип чыгат. Ошолордун дагы алдын алыш үчүн бардыгы витамини бар. АБВ, КМТ, бүт ичкертүү сырткаты белгиси бардыгы бар витамин бул не? Чеснок, пияз болуп эсептелет. Бирок деген айта турган жерим, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, баягы чеснок жегенден кийин оозу жыттанган абалда мешитке келбесин деген хадис бар. Ошого улай мекендештерим, чеснокту жеш керек. Витаминдүү, өтө пайдасы көп, бирок башка мусулмандарга зыян бере турган абалда чеснок, пиязды жеп, коомдук общественный жерлерге келе бербегин, башкалар жиркенип калбасын, мусулман ушундай экен да деген түшүнүп калбасын деген мааниде айтылган. Мен айта турган дагы бир маселе, бир жогорку кеңеште жогорку өзүбүздүн чоңдорубуз болуп иштеп жүргөн бир адамдын окуясын айтам. Намаз окушуна себепчи болуп, көптөгөн жакшы иштерге, иш-чараларга себепчи болот. Ошол киши айтат да, мен кантип намаз окуп калдым, кандай неме болдум? Мени бирөө келип айткан жок, мен өзүм таасир алдым башкалардан. Башкалардын кыймыл-аракеттерин көрүп үйрөндүм. Мени бирөө сөз менен үйрөткөн жок, мен өзүм көрүп үйрөндүм. Бир күн намазда турам. Намазда туруп намаз окуп аткан учурумда мурдум агат дейт. Оозума келип жакындап кетет. Мен эми жаңы намаз үйрөнүп атканым өкүмү кандай билбейм. Намазым бузулуп кетпесин деп мурдумду тартпайм дагы. Оозума да түшүп кетейин деп атат да. Ушундай балда намазда турам, бирөө келип алдыма келди дагы, менин мурдумду көрүп туруп, мурдумду өзүнүн платочкасы менен тазалап, чөнтөгүнө салып намазды окуп, салам берип эле арканы карабай чыгып кетип калды дейт да. Мен аны таппай калдым, ыраазычылык билдирейин дедим. Анан ошол жерде мага жетти, мусулмандар ушундай болуп атса, чыныгы ислам ушул болуп атса, мен исламдан эч качан кетпеймин, кечпеймин, мен өмүр бою мусулман болуп өлөмүн, ушул динге кызмат кыламын деп, ошондон кийин көптөгөн иш-чараларга, жакшылыктарга себепчи болуп. Дагы бирөөсү айтат, өтө күчтүү бизнесмен. Мен аялбы, кемпирби, кызбы айырмасы жок, ошо тоонун аркасына өткөзүп алып эле 5-7 ар кандай машиналарым бар. Зинаны өтө көп кылчу элем дейт да. Мени дин эле токтотуп калды дейт. Ислам дини келип бул эртең азап каттуу болот, Кудайдан коркун деген түшүнүктөр келгенден кийин мен токтолдум дейт да. Болсо мен өмүр бою ошо зина кылып эле өлүп кетет элем дейт да. Ушундай мисалдарды көптөгөн келтирсек болот. Бирок мекендештерим, мусулман бойдон калышыбыз керек. Таасир алуучу эмес, таасир берүүчү болушубуз керек. Кышта катуу кар жаайт, анан күн чыгат. Күн чыкканда карлар эрип кетет. Ошол сыяктуу эрип кетпешибиз керек. Бар жоктун үлгү болушубуз керек. Кийген кийимден баштап, гигиена, характеристика жактары бүт бар жоктун үлгү болушубуз керек. Жеп аткан тамагыбыздан баштап, ойлоно маселе мекендештер. Канча жашта турмушка чыкканың маанилүү эмес, кимге турмушка чыгып жатканың маанилүү. Көпчүлүгү канча жашта турмушка чыгыш керек, үйлөнүш керек деп сурай берет да. Сен өзүң кандайсың, сен үйлөнүп аткан же турмушка чыгып аткан адам кандай, ошого маани бериш керек. Сенин жашооңду абсолютно өзгөртүп коет. Чындыгында өзгөртүп коет алдыңдагы адам. Сен бир күн эмес, бир түн эмес, сен өмүр бою бир жастыкка баш коюп, акыретте бейиш же тозокко чогуу ниет кылып аткан учурма. Ошондуктан айта турган нерсем эмне?
Сиз жашына башкасына кимге турмушка чыгып атасыз? Кандай адам? Ким ал? Кылып аткан иши, диплому башкасы башка маселе. Бирок ар эптүүлүгү, намустуулугу бул башка маселе. Демек, үйлөнүңүз, турмушка чыгыңыз. Ишенесизби? Баары өкүнөс. Дүйнөдөгү эң идеал кыз деп туруп алып келип ошого үйлөнсөңүз, ошого дагы баары өкүнөс. Өкүнүч болот да. Балки мындан да жакшырагы бар эле деп өкүнүп калышыңыз мүмкүн. Баары ондан кийин да чыгат да баары. Туурабы? 21-кылым, 22 кылым болуп өтүп кетип атпайбы, ошол сыяктуу. Bir күндү өзүдө канчалаган кыз төрөлүп атат. Bir күндү ичинде канчалаган кыз 18 жашка толуп атат. Bir күндү ичинде канчалаган адамдар кетип атат арабыздан. Айтайын дегеним, балуулук эң күчтүү балуулук. Бул сиз артыңызда калдырып кете турган, тарыхка өчпөй турган, кылып печат кылып басып кете турган иштериңиз. Энергичный аял болуңуз, солуган гүлдөй болбоңуз. Көптөгөн аялдар бүгүн солуган гүлдөй болот. Тишин көрсөтпөйт, грубый болот, азмал нерсеге тарынып алат, бир нерсеге жабылып алса, ачыш кыйын ал аялды. Ушундай аялдар жок эмес, бар. Сиз кадимкидей эриңизге энергия бересиз. Не болсо сизде ошону эриңиз кадимкидей алат сизге жакындаганда. Кан алмашат, бардыгы алмашат. Ошондуктан сиз энергичный, күчтүү болгонго аракет кылышыңыз керек. Курманжандатка эне деп айтыш үчүн Курманжандатка эненин алдан бүт заряженный баягы ток күчтүүлөр чыккан. Неге? Энебиз ток болгон да, күчтүү болгон. Ошондуктан айтарым, күчтүү болуңуз, энергичный болуңуз, солуган гүлдөй болбоңуз. Эриңизге кадимкидей сиз энергия бересиз. Той кылыш керек, сүннөт той кылыш керек, кызымды эрге беришим керек, баламды үйлөшүм керек. Ушул проблемалар эркек кишиге келген учурда эркек киши 3кө бөлүнөт. Биринчиси баш жагы, экинчиси жүрөк жагы, үчүнчүсү киндиктен ылдый нафс жагы, каалоо жагы. Эркек кишилер кандай кылат? Той кылышым керек, ойлонушум керек, кандай кылам деп жүрөккө таштап алат да. Жүрөк менен ойлонот. Бул жүрөк ойлонуучу жер эмес, мекендештерим. Ме ойлонуучу жер. Ичиңе жутпа. Ар бир нерсени ичиңе жута берсең, сен жарылып кетесиң. Сен бул проблемаларга караба, Аллахтын күчтүү, кудуреттүү экендигине кара. Сенин секунд сураганда көп нерсени сурай бер Аллах Тааладан. Аллах Таала ушундай берешен, керегинен ашча кылып берип коет. Сурадым дейт, бир одна комната квартира, ошону берди. Неге 4 комната сурабадым экен дейт да көп адамдар. Жөн эле мындай эле участок болсо деле болот, өзүм эптешетип бирге кылып алам дейт. Шо ниетине жетти да. Ниет кенен кыла бер, асабыңа кылып сонун кылып салам деп ниет кыла бер. Машинаны эптеп бир тико бирдеке алып, жок, жакшынакай 5-70 ниет. Ниет бекер го, Ниет бекер го. Бекерден да кызганасың. Ошондой экен, эркектерге эч качан ичиңизге жутпаңыздар. Ичке жутуп сахар болосуз, больницага барасыз, ооруйсуз, башка эч нерсе болбойт. Тамак жерде сөзсүз бисмиллахны айт. Кээ бир чөйрөлөр болот, ал учурда бисмилла айта албай каласың, орустар менен отуруп каласың, католиктер менен отуруп каласың, баптист, буддисттер менен отуруп каласың, ал жерде айта албайсың, бирок ичиңден айтып койсоң да болот. Эгер унутуп калсаң, бисмиллахи вал ахири, бисмилла, башында жана аягында деген. Ошону айтып, анан бисмиллахнын дагы кийин жеп бүткөнүңдөн кийин, тойгоңдон кийин алхамдулилlah, Кудайыма шүгүр деген. Анан бисмиллахнын дагы, алхамдулиллахнын дагы пайдасы болбойт эгерде ой жүгүртүү болбосо. Муну жеп алып не кылам? 1 килограмм пловду оозума тыктым, мен не кылам? Не иш кылам? Зина кыламбы? Көрүнгөн кыз менен жатып кетеминби? Ушул күчтүү, кубаттуу бирдекени азыкты жегенден кийин мен аны кантип чыгарам, энергиясын, калориясын кайга кетирем деген суроого сен жооп беришиң керек. Бир дан болуп, жерден баштап канчалаган адамдардын эмгек кылып да сурканга бир лепешка дан болуп келип калды да. Сен аны жеп эле уктап туруп чыгара бересиңби? Туалетке таштай бересиңби? Кээ бирөөлөр бар ушундай. Түнкү 2 кечен телефон чукуламай, каалаган нерсесин жемей, жашоосу кайф, ырахат, телефондон каалаган нерсесин көрмөй, уктамай, кумарын кандырмай, болду, башка нерсеси жок. Жашоо программасы ушундай болуп калган. Мен айтайын дегеним, бисмиллахнын дагы, алхамдулиллахнын дагы пайдасы болбойт эгерде сенин ой жүгүртүүң болбосо. Жеген тамагыңа ой жүгүрт, мекендешим, ой жүгүртпөсөң болбойт.
тоюп жеп алып ашказанды үчкө бөлүп, биринчи бөлүгү абага, экинчи бөлүгү сууга, үчүнчү бөлүгү тамакка. А биздики эт булагынан дагы плов кылып тыгып алып, анан кекирип жүрө беребиз. Кандай кылып сиңирсем экен деп. Аз жейли, саз жейли, анан ошону сиңирип чыгарайлы. Сиңирип чыгарайлы мекенештер. Аял киши качан өзгөрөт? Аял киши эч качан өзгөрбөйт. Аял киши жашка карап өзгөрбөйт. Кээ бирлер 40-50-гө чыкканда карып кетет, башка болуп кетет. Жок. Аял киши жанындагы эркек адамга карап өзгөрөт. Чындап. Турмушка чыктыбы? Ери сонун карасын да. Аял баягы турмушка чыккан абалда калат. Эгерде витаминин жайында кылып, дары-дармегин жайында кылып, спортуна шарт түзүп берип, ар бир тараптан колдосо, аял киши сулуулугун дагы, акылын дагы, парасатын дагы ошо жаштыгында сага турмушка чыгып атканда кандай болсо ошондой болудан калат. А бирок сиз өзүңүз маани бербей, карабай, болду, тойго чейин андай, тойдон кийин мындай дей турган болсоңуз, анан ошондой болуп калат да. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Аял кишини ар тараптан колдош керек. Аял киши өзгөрбөйт. Аял киши алдыдагы адам өзгөртөт. Ал балким сиз, ал балким башкалар. Кыз кылыгы менен ширин эркелеңиз. Кыз болсоңуз атаңызга, жакындарыңызга эркелеңиз. Эгерде бирөөгө турмушка чыккан болсоңуз, күйөөңүзгө эркелеңиз. Эркелеш сизге жарашат. Эркелесеңиз эриңизге дагы жагасыз. Бул жакшы, жагымдуу нерсе. Эркелеп, баягыдай приемдорду үйрөнүп алыңыз, кытыгылаш дейби, эриңиздин кийимдерин кийип, эриңизди дуурап, айтор ушундай жагымдуу тактикаларды үйрөнүп алып кылсаңыз, эриңизге мамилеңиз кадимкидей жакшы болот. Анан грубый болуп, голосуңуз жоон болуп, эркек сыпат болуп турсаңыз, эркек сизден колун алып коет да. Качан назиктигиңизди, жумшак экендигиңизди, жардамбардай муктаж экендигиңизди сездиргениңиз сайын, эркек киши ошончолук сизге жардамчы болот, алдыңызда болот. Көп эркектер чайкана түнү 12-ге чейин үйгө барбай жүрө берет. Неге десеңиз, аялы эркек сыпат болуп кеткен да. Ошо эркекти алдыда турбай эле коеюн дейт. Эркек сыпат болуп кеткен. Сүйлөшүдөн баштап кыймыл аракеттерге чейин. Урматтуу эркектер, курсак койбоңуз. Курсак койбоңуз чындыгында. Мындай кирип келсең, айылда көптөгөн кечирим сурайм, эже карындаштарыбыз чындап семирип кеткен да, тегерек болуп калган, баягы мячке окшоп, топко окшоп. А шарга келсең, шардагы баягы диета деген түшүнүк бар. Өзүнүн карап жүрүш, фигурасын карап жүрүш деген түшүнүк бар экен дагы. 40 жашта дагы, 50 жашта дагы. Бул системаны мекендештерим башка жактагы Японияга барсаңыз, Кореяга барсаңыз, ошол жактагы адамдар менен да салыштырсаңыз, 50-60 жашта жаш эле баладай көрүнөт да. Өзүн карап жүрөт, майлуу жебейт. Курсак койбоңуз. Курсак бул май деген эмес, бок дегени бул. Бул оору дегени бул. Курсак койбош керек. Курсактан уялыш керек. Бүгүн 25-ке кирелек, 30-га кирелек жаш балдар курсак коюп атат. Авторитет деп коет дагы. Каякта авторитет? Ылдый жагын көрө албайсың. Ушул авторитет сага. Душта кененирээк бир эңкей албай атасың. Компьютериң бир жерде үзүлүп калса, эңкейип түшүп бирдеге кылыш сага проблема. Курсагың мешайт этет ар дайым. Айтайын деген курсак койбо. Бул деген акча жебе деген. Бардыгы жештен башталат. Мен сага эң жакшы арыкташтын жолун, эң жакшы диетаны, мындан башка даба дагы жок сага. Кайсы диетологко барба, кайсы фитнес клубка барба, кайсы менмин деген врачка барба, сага бир эле нерсени айтат. Напсты. Оозуңду жап. Башка нерсе жок. Сен оозуңду эле тийсең болду. Сага эч кандай фитнес клубтун дагы, чуркачтын дагы эч нерсенин кереги жок. Эч кандай дары-дармек, арыктата турган чайдын кереги жок сага. Сага бир эле керек нерсе оозду жап. Жей бербе. Жебе болду арыктайсың. Себеби сен жеп эле семирдиң да. Бир оорунун келип чыгыш жерин карасаң, сен жеп семирдиң. Дары ичип, көк чай ичип, же бирдеке чайларды, семирте турган чайларды ичип семирген жоксуң. Арыкта турган чайды ичип арыктагыдай. Келип чыккан жерин карасаң, проблема өзү чечилет. Сенин семиргениң себеби жештен болду. Демек, жебешиң керек. Жебей кой, арыктайсың, тамам? Сага эч кайсы психолог, эч кайсы диетолог, эч кайсы врачың, эч ким айтпаган нерсени мен айтып атам. Болду, оозуңду нафсиңди тый, болду, арыктайсың. Күндө жеп аткан нерсеңи аз айтып кой. Эркектин кадырына жеткиле аялдар, ичпеген, чекпеген, насыбайы жок, башкасы жок, жүрүм туруму өтө жакшына, жайында апасын сыйлаган, урматтаган,
керек болсо кайненесин дагы ажыга умурага алып барган ошондой красавчик адамдар бар, эркектер бар, бирок алардын кадырына жете турган аялы жок. Ошондуктан суранарым, өтүнөрүм, эркектин кадырын бериңиз. Эриңиз багып атса, мени сүйбөйт дебеңиз. Балдарыңызга продукт алып келип карап атабы, ошол нерсе сизди сүйгөнүңдүн белгиси. Балдарыңыз сүйөбү, демек сизди сүйөт деген. Сөзсүз сүйөм деп гүл бериш шарт эмес. Сизди камсыздап аткандыгы, сизге айттырбай өзүңүзгө бирдекени берип аткандыгы, бар жок өзүнөн өзү болуп келе аткандыгы, көчөдө жалаңач калбай кийимдүү болуп атканыңыз бүт бардыгы сүйүүнүн далили. Демек, ойлонуш керек.